Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын жаңы курамы чогулуп алгачкы отурумун өткөрдү. Анда алгач катышкан өкүлдөр тааныштырылып, иш тартибин бекитүү менен башталды. Курамыбыз да толукталган. Ошол курам боюнча айтканда бизде кыргыз тест мекемеси, энциклопедия борбору, окуу борбору бар бириктирилип, баягы тил жаатындагы саясатты жүргүзүүгө биринчи болсун, бирдиктүү бир саясат жүргүзүүгө ушундай ыңгайлуу болсун деп ушундай курамыбыз да өзгөртүлгөн. Негизги максаты бул тил саясатын жүргүзүүдө стратегиялык багыттар, орчундуу маселелер, көйгөйлөр болсо, ошолорду ортого коюп, ошолорду аныктап, ошол жааттарда эмне чара көрүү маселеси ушул кеңешме органда каралат. Кеңешме 15 мүчөдөн турат. Анда мамлекеттик органдардын жана коомдук уюмдардын, билим берүү, илим жана маданият мекемелеринин өкүлдөрү бар. Алар алгач орфография жана орфоэпия маселелери боюнча сунуштарды талкуулашты. Негизинен мамлекеттик тилди мындан ары өркүндөтүү, мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүү жана мамлекеттик тил саясатын, Кыргызстанда тил саясатын өркүндөтүү маселеси боюнча иш алып барат. Анан азыркы Кыргызстандагы тил саясатына байланыштуу көйгөй маселелер талкууланат. Бүгүнкү күнү жазуу эрежелери так сакталбай келген учурлар бар. Ошондой эле талашка түшкөн жагдайлар дагы кездешет. Коом ичинде жарандар эле эмес, айрым мамлекеттик мекемелерде дагы аталыштарда, кат жазууларды жана башка тармактарда туура эмес жазып алышат. Мындайга жол бербөө жана бир тартипке салуу маселеси талкууланды. Коомчулукта пайда болгон журналисттерде, тилчилерде пайда болгон мамлекеттик кызматкерлер иш кагаздарды баягы жүгүртүүдө кыйналган учурлардын баардыгы ошол жазуу эрежелеринде майдалап биз беришибиз керек да. Мына ошондо анан реестр катары кол алдыбызда турса, интернетте ачык, жеткиликтүү форматта турса, анда көп маселелерин да жеңилдешет, чечилет. Эске салсак, бул кеңешме президенттин 2021 жылдын 28 июлундагы жарлыгынын алкагында жыйын өтүүдө. Анын милдети мамлекеттик тилди өнүктүрүү болуп саналат. Телегеталиев, Бекзат Машарапов, ЛТР, Бишкек.